Талада эле болуп калдым. Талада эле болдум. Ар кайсы жерде түнөп жүрдүм, айлам кеткенде интернатка барып жатып жүрдүм. Чоң апамдын запкысын көп колуп калган үчүн эле турмуш куруп кетейин деген ой менен эле ошого турмушка чыккам. Бирок чыкканы менен андан деле жыргаган жокмун. 7 баланы төрөдүм, 22 жыл чыдадым. Уй саадырды, уй бактырды, анан айлам кеткенде нарын суга салып сабаганда анан милисиянын күчү менен анан интернатка өтүп кеткем. Ушу запкыны көп көрдүм, токмокту көп жедим. Менин тактырымды айтсам, киши мындай өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен укмайынча адам ишенбейт. Анткени менин балам өзүмдүн балам өзүмө колу тийген. Мокоп калгам. Мокоп калган үчүн эч жакка эмете албай калдым да. Өзүмдү жоготуп ийген сыяктуу болуп, же тигини жасайын десең көңүлүң келбесе, же муну жасайын десең көңүлүң келбесе. Эл муну жасап бер десе, туура эмес жасап коем, алардан жаман түзүгам. Шаңгабай, биздин мекен бакытка бай, таңгабай, кайда барса музыканын күйлөрү, кантип турам толкунуданып, ырдабай, 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 кантип турам толкунуданып, ырдабай. Машинада курайм, төшөк курайм, журканды капта тигем. Ушундайларды эле жасап эме кылам. Ошол эме кылбайм, ошону эле болгон эле ушул. Анан азырынча тиги кичине көзүмдүн эмеси менен жакшы эмете албай атам, бирок жасап атам. Баарын эле жасайм. Иши кылып мындай бош отургум келбейт. Жасай берем. Азыр могул эле келиндин оокаттарына жардам берип, бирөөнү бүтүрүп жайып коюп, экинчисин баштап эме кылып атам. Бүтүрүп атам. Заказ деле эмес, жөн эле ошол балдарга деп жасаган эле оокаттар. Куракты сайма менен момундай төшөктүн четин сайга эметип, мындай төшөктү кураганда четине сайма менен эме кылышчу. Кыюусунчу, ошондо кыюусун сайдырчу мугалимдерибиз. Анан ошондон баштап андан кийин мындай болгон чүпүрөктөрдү алып сегизинчи класстан баштадым кайра кураганды колго. Кол менен курачумун анда. Кичинекей анда биз машинени деле билбейбиз анан. Ийне менен анан курай баштадым. Анан мындай кичинекей жастыктардан баштадым. Андан кийин эле анан немете баштадым. Могу жердеги бир швейный бар болчу, анда илгери бул базарында ошого кирип, ошондон материал алып, анан өзүм машина алып, анан ошондон баштадым. Ошондон бери эле ушуга тырмышып келатам. Шырдак жасаган жерлерге бардым, шырдакты жасайм, жасашам, кийиз басабыз. Анан көрмөйбүз мынтип. Ошонун баарын эле жасап жүрдүм. Кичинекей кезибизде ата-энелерибиз бүт ошолордун баарын жасачу. Ата-энебизден үйрөнгөнбүз, чоң апаларыбыз бар болчу, ошолордон үйрөнгөнбүз. Жөрмөгөндү, кураганды, сайганды, бүт баарын түйгөндү баарын эле үйрөнгөнбүз, ошонун баарын эле жасайм. Анан ушундай эл заказ бергенде бүт жасайм. Анан эме кылбайм, ошо кылып колуман келишинче бүт жасайм. Жер төшөктү 250 алам, журканды 500 алам. Кээде заказ болуп калса, заказ болбосо ушундай эле оокаттарды өзүм эле неме кылып жасай берем, дорожка жасайм, кол менен түйөм. Ошо кылып колуман келген оокатты бүт жасайм.
Уксам күнү токтон албай кетемин, учкан куштай ай асманга жетемин. Өзүң көргөн өзгөрүлбөс махабат, өздөштүрбөй татыл турмуш тереңи, тереңи, тереңи. Өздөштүрбөй татыл турмуш тереңи. Кыргыз көсү жарым жаштын кырлары, кыргыз көсү махабаттын сырлары. Кыргыз көсү картайганды жашарткан, кыргыз көсү өмүрүңдү жыргалы, жыргалы, жыргалы. Кыргыз көсү өмүрүңдү. Эми азырынча кичине көзүмдүн немесине карата бир төшөктү 2 күндө бүтөм. Мурун бир төшөктү бир эле 2 төшөктү 2 күндө бүтүр, эме 1 күндө бүтүрчүмүн. Анан азыр кичине жашым өтүп көзүмдүн немесине карата бир төшөктү 2 күндө неме кылам, курап бүтөм. Көктөгөнүм болсо 1 күндө 2 төшөк көктөйм. Журкандарды эме мындай оңой жукарак болуп мындай жеңил болсо анда 2 күнү бүтүрөм, же болбосо бирден бүтүрөм. Ошондой эле жасайм. Бул эрмек да мага. Мен өзүм жаш кезимден, бала кезимден баштап эле бүт жасап жүрүп, көнүп алган жаным мындай оокат жасабасам отура албайм. Жасайм болушунча. Чарчап калсам токтотуп коем. Чарчабасам ушинтип жасап коем. Иши болуп, бош отурбайм да, негизи. Ата-энемен ирте ажырагам, атамдан ата-энемен жалгызмын, бир эле жалгыз төрөлгөм. Өгөй чоң эненин колунан өскөм. Ана киши жакшылык кылбаган үчүн интернатка өтүп кеткем. Интернатты 8 жылды бүттүм. Андан кийин ошол өгөй энем 8-ти бүтөр менен эле турмушка чыгарган. Турмушка чыккандан кийин 7 балалуу болдум. 7 баламды төрөдүм. 7 баламдан кийин ушундай запкыны аябай көрдүм. Көргөндөн кийин анан өзүмчө жашайын деп 7 баламдын 3-өө жерде иши кылып, баары өгөй чоң эненин колунан өскөндөн кийин жаман экен. Башыман далайда өткөрдүм. Өгөй деген өгөй экен. Чоң энем оңго чыккычакты окуткан жок. Окутпай эле неме кылды. Окутпай эле ошо кылып ар кайсы жумушка жумшап эле уй саадырды, уй бактырды. Анан айлам кеткенде нарын суга салып сабаганда анан милисанын күчү менен анан интернатка өтүп кеткем. 3-класстан баштап 8-ге чейин интернаттан окудум. Андан кийин дагы ошол өгөй энем ошол күйөөмө жолдошума сүйлөшүп туруп ошого берип койду. 8-классты бүтөр менен 9-классты окутпай эле ошол эмеге турмушка чыгып калдым. Андан кийин анан 22 жыл ошол жолдошум менен жашадым. Чоң апамдын запкысын көп калып калган үчүн эле турмуш куруп кетейин деген ой менен эле ошого турмушка чыккам. Бирок чыкканы менен андан деле жыргаган жокмун. 7 баланы төрөдүм, 22 жыл чыдадым. Андан кийин анан 98-жылы балдарым чоңойду, балдардын баары чоңойду, өздөрүнүн жандары багып калды. Анан аябай эле запка берип атканда анан эмеге өзүмчө жашайын деп анан 98-жылы жолдошумдан ажырашпай туруп эле кетип калгам. Анан кетип калып, ушунун нарында жашап жүрдүм. Документтерим жок, иштегенге да эме жок. А кездерде кичине тың жашыраак кесим болчу. Анан ал неме кылдым. Андан кийин анан эмне кыларымды билбей, иши кылып өзүм менен өзүм алек болуп жүрдүм. Анан бир подружкага жолугуп калдым. Ал 2010-жылы жолукту мага. Анан ошол менин документтеримди ошол бүтүрүп
бүт пенсияга чыгарам деп башынан аягына чейин эме кылып, анан тиги айылда жерим бар экен да билбейм. Анан жерим бар экен, анан ошо подружкам анан чуркап жүрүп, анан 8 ай дегенде ошол пенсиямды бүтүрүп, 2012-жылы толук пенсияга чыгып калдым. Ошондон бери жашап келатам. Бирок там жок. Там жок эле, ар кайсы квартирада жашап жүрөм. Там керек болуп калды да, анан өкмөттөн арызданып, ошол айылдан бири там алып, анан ошону бусуп, анан 2 комнат там алып, бир туугандар бар болчу. Кайын журтум аябай жакшы адамдар болчу да, анан ошолор менен аракет кылып, 2 комнат тамды бүтүп эмесек, анан ошол кайын журтумдун көзүнчө анан мени сабап атпайбы. Анан сабаганда анан чыдаган жокмун. Мына эми балдарына там салдыртып бердим, болду, эми өздөрүнчө жашасын, мен да жашайын. Өзүм жетим болсом, мен ата-энем болбосо, же бир тууганым болбосо, анан кандай жашоо болот мага? Менде булардын эле токпоң жеп жүрө беремби? Андан көрөк мен өзүмчө жашайын деп анан 98-жылы чыгып кеткем. Анан бүт таштагам. Анткени балдарым да кара ниеттик кылат мага. Элдин кыздары жардам берсе, менин балдарым жардам берген жери жок. Мен өзүмдүн аракетим менен, өзүмдүн эл журтумдун аракети менен элден айланса болот, Аллахым айланса болот. Аллахым ошо жолумду ачты, жолумду оңдоду. Ар кайсы квартирада кирип жүрдүм. Ошентип жашоону өткөрүп келатам, алдыңа кетип калайындар. Ушул кийимдерди, кийим-кечелеримди, немелерди кургатып, күнгө какшытып, кайра салайын деп салып атам. Кыштай турган эме ным болуп калат да, анан нымын кичине неме кылайын деп, күн көргөзөйүн деп неме кылдым, жайдым. Илгери бири жомок болот дечү гола. Илгери бири жетим кыз болуп, анан бакышты күн көргөзбөй эле, тамак бербей эле, ачка коюп эле, талаада калып эле, анан аялып кетти деген бир кеп жомок болчу эле. Ансагандай мен да ошондой болдум. Мен каяка барам? Таанышым болбосо. Кайын журттарыңа барсаң, кайын сиңдилеринин бала бакырасы бар. Алар 1 күн жаткырат, 2 күн жаткырат, 3-чү күнү батырбайт да. Талаада эле болуп калдым. Талаада эле болдум. Ар кайсы жерде түнөп жүрдүм, айлам кеткенде интернатка барып жатып жүрдүм. Да бир эже бар эле, ошонукунда жүрдүм. Анан анын деле балдары батырбайт да. Ушундай болуп жүрдүм, анан бир 2 жыл эметип, анан айлам кеткенде, анан тетиги Караколго саанчы келет дегенде, анан ошакка кеттим. Караколго бардым, Караколго барып, эмне деген айыл бар эле, бирдеме деген айыл бар болчу, аны деле унутуп калдым. Анан ошол жака барып, Алмаз деген балага барып, анан саанчы болдум. Саанчы болуп жүрдүм, анан аяктан деле жашоо болгон жок. Жалаң оштуктар иштейт экен, анан оштуктар менен сүйлөшө албасам, тиги бала да оштук экен, анан кой деп 1 жыл жүрдүм. Андан кийин кайра аяктан келип, Чолпон атага келип, Чолпон атага бир Гелух деген пансионат бар болчу, ага иштеп жүрдүм. Анан анын чоңу аял экен. Аял менен аял батышпайт экен. Ар кайсы жумушунда иштеп жүрдүм. Анан андан деле эметкен жерим жок, анан кой деп эле анан эми биткеден тыйын таап жүрдүм ошол кездерде. Саандан да таптым, пансионаттан да таптым. Анан айлам кеткенде, анан кайра эле баягы Нарынга барайын деп эле кайра эле Нарынга келдим. Нарынга келгенде деле мени бирөө эле жумушка ала калбайт экен, паспортуң гана дейт экен. Эмне кылып иштетчү элең, эмне кылып жүрдүң эле дейт экен. Көп неме кылган жерим жок, иши кылып көп кыйынчылыкты өткөрдүм. Аябай кыйынчылыкты өткөрдүм. Нарын суунун жээгинде жашадым. Суунун жээгинде эле таштуу корунда үй сыяктуу кылып эле, таш деме кылып эле жашап жүрдүм. Бир 6 ай жашадым го дейм. Жайдын күнү жашап калдым, анан күзүндө анан бул кишиге, бул ошо подружкама жолугуп калып, анан подружкам анан үйүнө алып келип, анан ошонун үйүндө жашап калдым. Андан кийин анан могу тетиги обул больница жатакта кычан мектеби бар эмес беле, Курпская беле, кычан беле кылып, ошол жакта кийиз жасаган жер бар экен. Анан ошого кирип, анан ошондон анан иштеп, анан ошондон акча биткеден акча таап, анан жанагы документтеримди ошол подружкам ары чуркап бери чуркап жүрүп, анан 12-жылы анан пенсияга чыгып, андан кийин анан квартирага чыга баштадым. Азыр бул жерде болсо
Бири ошол аз эле ошол эжеси менен подружка кошуна болчубуз. Анан ошонун сиңдиси менен жашап атам. Азыркы пенсиямды мен короткорум эмне каяка коротмак элем. Алдыңа эртең пенсия кредит алып алгам. Ошо кредитке берем, андан сырткары продуктларыма кетет. Дарыларыма кетет. Дары алып ичем. Жүрөгүм ооруйт, давлением көтөрүлөт, ошого дары алып ичем. Анан пенсиям деген 5700 болгону. Кредитти эмнеге алгансыз? Кредитти мен холодильник алдым, стиральный машина алдым. Анан дагы бир оокат керек болуп калат экен, аларга алдым. Таштек деген болот экен, алардын баарын эле менин пенсиям эчтекеге жетпейт да. Анан ошон үчүн мен ошого карата кредит алгам. Эми буюрса октябрда бүтөт го деп ойлонуп атам, бирок ошондо дагы мага акча керек болуп калат экен. Бирин алсам, бири жетпей калып атат. Мисалы, тикопкам бузулуп калат экен, жанагы печкаларыбыз бузулуп калат экен, күйүп кетет экен. Анан ала калайын десем акчам жетпейт, айла жок, кайра кредитке алып атам. Ушундай неме болуп атат. Мага жардамдашкан кишим болбосо, жалгыз болсом, баарын эле муктаж болом. Азыр деген тамга, айрыкча тамга муктаж болуп атам болом. Бир комната там болсо дагы мен ошого кирип кетсем, аябай жакшы болгон атат. Ушинтип ар кайсы жерде квартирада жүргүчөктү. Аллахым бир жардам берип там эметип калса, тамга кирсем, ал оокат эптеп өзүнөн өзү эме болот экен. Кичинеден болсо дагы мындай жаман болсо да бүтөп эметсең ошол эптеп оокат болот экен, бирок тамың токтогон экен.